Балыкчы шаардык милициясына 6 августта көчөлөрдүн биринде балдар чогулуп курал көтөрүп жүргөнү тууралуу билдирүү келип түшкөн. Бул тууралуу Ысык көл облустук милициясынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык шаардык милициянын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге дароо чыгып, 4-5 баланын тобун тапкан. Алардын экөөсүнүн колунда ок атуучу курал болгон. Милициянын автоунаасы жакындап келгенде балдардын бирөөсү аларды карай ок чыгарып, бактыга жараша эч кимге тийген эмес. Андан кийин машинаны көздөй таш ыргытылган. Өз кезегинде милициянын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамдын 15-беренесине ылайык асманга эскертүүчү ок чыгарып, куралды өз эрки менен тапшырууну буйрушкан. Бирок балдар талапка баш ийбей, из жашырып кетүүгө аракет кылган деп айтылат маалыматта. Алардын артынан түшкөн милиция кызматкерлери Тоң районунун Шор булак айылы менен Балыкчы шаарынын жашоочуларын кармап, жанынан иш 18 ЭМ үлгүсүндөгү 2 анчылык мылтыгы 3 огу менен алышкан. Экөө тең 20 жашта экени айтылды. Өз көрсөтмөлөрүндө алардын досун башкалар сабап кеткендиктен дал ошол күнү териштирүү үчүн чогулуп, үйүнөн мылтык ала чыгышканын айтышкан. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 234-беренеси бейбашчылык боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертиза дайындалган. Учурда курал жарактар кимге таандык экени жана кайдан алынганы такталууда. Андан сырткары башка балдарды кармоо боюнча да аракеттер көрүлүүдө. Колго түшүрүлгөн экөө балыкчы шаардык убактылуу кармоо жайында киргизилип, тергөө амалдары жүрүүдө. Маалымат Булак, Спутник сайты.